Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда мен Чолпон Качкынбек кызы жана көптөн күткөн эки тарап чыгармасы. 3-чү китеп, 6-чы бөлүм. Арсар башына жоолук салынып, кара көз айнегин кийип, болушунча таанылбас болгудай боенуп алып шаарга жөнөдү. Адегенде алысыраак жактан акырын акмалап, өзүнүн үйүнүн терезелерин карады. Баары жайында эле го. Анан короо жакка кирип, Сонянын подъездин алды жагындагы бак арасындагы отургучка отурду. Бир аз акмалап отурууну чечти. Балким Соня көрүнүп калабы? Жүрөгү бир нерсе болчудай опкоолжуйт. Ары жактан келе жаткан жигитти көрүп калды. Ал жигит подъездердин алдындагы номерлерди карап, бирөөнү издеп жүргөндөй. Велосипед тээп, алдынан чыга калган баланы токтотту. Эй, токточу. Мен ушул үйдө жашаган Арсар деген келинди издеп жүрөм. Сен билбейсиңби ал кайда экенин? Ринат биринчи кезиккен баладан ушинтип сурады. Тиги Амантайдын апасынбы? Амантайдын апасы дейсиңби? Ринат таң калып калды. Ооба, Амантайдын апасы. Арсар эжемди издеп атасызбы? Ооба, ошол Амантайдын апасын издеп атам. Ушул подъездде 2-чи этажда турушат да. Ой, алар деген кетип калышкан бул жерден. Амантайды да Эсентайды да мектептен чыгарып кеткен. Алар азыр биздин мектепте окубай калышты. Эмне, Эсентай менен Амантай экөө тең. Апасы менен кетиштиби? Ооба, анан эмне, бирөөсү калып калмак беле? Бала Ринатты таңыркай карап койду. Ооба, чын эле бирөөсү калып калмак беле? Эки баласы тең ала кетет да. Алар кайда кетерин айткан жок беле сага? Ой, жок, айтышкан жок. Алар кайда кетип калганын эч ким билбейт. Мамам да билбейт экен. Эч кимге айтпай эле кетип калышкан. Ошондой де. Сен жакшы бала экенсиң, тартиптүү. Мен буга шоколад сатып же. Ринат чөнтөгүнөн 20 сом алып чыгып балага сунду. Буларды тыңшап отурган Арсар кандай ойлоорун билбей, уккан кулагына ишенген жок. Бул чын эле мен издеп жүргөн немеби? Балдарым бар экенин билбейт экен го. Эгерде Алмаздын кишиси болсо билет эле го. Демек, бул Капаровдун кишиси. Арсардын жүрөгү оозуна кептелди. Мен ырас эле келген турбаймынбы? Рахмат байке. Сиз тиги четки подъездеги Соня эжеден сурап көрбөйсүзбү? Арсар эжем менен Соня эжем экөө аябай дос болушчу. Бирок абайлаңыз, Соня эжем бүгүн да мас болуш керек. Жана койнуна арак катып баратканын көргөм, деди бала эдириңдей. Соня канчанчы этажда турат? Соня эже четки подъезддин 2-чи этажында, оң жактагы эшикте. Бала велосипедине отуруп, шоколадка шашып, зырылдап жүрүп кетти. Ринат болсо бир саам ойлонуп, ордунда туруп калды. Демек, Соня билет дечи. Соня сымас болсо, мага бир нерсе айта коёбу? Мейли, эмнеси болсо да бара көрөйүн. Ринат Сонянын подъездине кирип кетти. Арсар эми кандай кылаарын билбей, кыймылсыз отура берди. Соня кайра иче баштаганбы? Алысыраак жакка отурганым жакшы болгон турбайбы? Соняныкына дароо кирбегеним да жакшы болуптур. Айжан мага ушуну айткан тура аян берип. Ринат Сонянын эшигин какты. Жооп болгон жок. Анан дагы какты. Катуураак какты. Бир маалда үй ичинен шаркылдаган үн чыкты. Бирөө эшик алдына келди. Ким бул? Каркылдаган аялдын үнү чыкты. Кечиресиз, мага Соня керек эле. Соняны эмне кыласың? Сен кимсиң? Мен Арсарды издеп жүрдүм эле. Соня Арсардын досу, ошол билет кайда экенин дешти го. Соня билбейт Арсардын кайда экенин. Ал мага эч нерсе айтпай кетип калган тварь. Урдум ошондой досту. Сиз Сонясызбы? Ооба,
Мен Сонямын. Эмне кылып аласың? Соня болсоң. Эмне эле барыңар Арсарды издейсиңер? Эмне? Ал ошончо эле табылгыс аялбы? Мени деле издеп койсоңор боло бирөөңөр. А мен сизди издеп келбедимби? Сиз менен бир аз сүйлөшсөм болобу? Эшигиңизди ачпайсызбы? Ой койчай. Мен менен эмнени сүйлөшмөк элең? Азыр эле Арсарды издеп жүрөм дедиң го. Иди отсюда, а? Соня жини менен орусча сөгүнүп алды. А сиз көзөнөктү карап коюңузчу. Мен коопсуздук комитетиненмин. Мына корочкам. Эгерде ачпасаңыз, азыр милиция чакыртып, эшигиңизди талкалап кирип, бөлүмгө алып кетем сизди. Ой, коркутпачы мени. Ачса ачам. Сенден коркот дейсиңби? Соня эшигин калдыратып атып араң ачты. Ринат үй ичинин саңырсыган жытынан бул аял көптөн бери ичип атканын билди. Эмне? Милиция болсоң эле коркута бересиңби? Мен киши өлтүргөн жокмун. Кааласам ичем, кааласам чычам. Сенин эмне ишиң бар? Мен өз үйүмдө ичип атам, билдиңби? Соня соолук алек көздөрү менен Ринатты атып ичүүдөй карады. Мен сизге эч кандай күнөө койгон жерим жок. Сиз болгону мага Арсар жөнүндө айтып бериңиз. Мен коопсуздук кызматынанмын. Ошондуктан мага калпайтам деп ойлобоңуз. Калпайтсаңыз жоопко тартыласыз. Ай бала, мени коркутпа дедим го. Мага баары бир Арсардын кайда экени. Ушунча жыл мени менен дос болуп жүрүп, аягында мени кидать этти. Соня бырылдап ыйлай баштады. Эмне кылып сизди кидать этти? Ой, билбейм. Туруп эле эч нерсе айтпай кетип калды. А мен анын балдарын канча багыштым. Экөөнүн тең кенедейинен багышпадым беле. Сонянын ыйы күчөдү. Арсардын 2 баласы бар беле? Ооба да. Тиги сволочь Капарович канча куугунтуктады бизди. Акыры Арсар ошого күйөөгө тийип алып тынч жашайлы десек, анысы да өлүп калып атпайбы? Ой, шордуу Арсар. Кайда жүрөт болду экен эми? Эсентайым менен Амантайымды сагындым. Алар менин өз балдарымдай болчу да. Анан кантип ичпейм мен, айтчы. Сиз бир аз тынчтаныңызчы. А Капарович эмне себептен силерди куугунтуктады? Ой, ал жеткен сволочь болчу. Соня ыйын токтотту. Ал сволочь Арсарды сүйүп калып алам деп, Арсар болбой койсо куугунтуктабайбы бизди? А дегенде дүкөндү алды. Анан Арсардын үйүн алып алды. Бирок кийин кайра өзүнүн үйүн өзүнө подарить этпедиби сволочь десе. Арсар айласы кеткенде ошол сволочка күйөөгө темдебедиби? Жөн эле качып кетели десем болбойт. Мына эми кайда экени белгисиз. А сен милиция болсоң таппайсың Арсарды. Кайда жүрөт ал? Биз издеп атабыз аны. Табабыз, коркпоңуз. Ринат Соняга ишенди. Бул чын эле Арсардын кайда экенин билбейт экен. А Арсарды дагы кимдер издеп келди эле? Ой, билбейм. Келген баягыда дагы бирөө. Тууган болом дейт го. Ушунча жылдан бери биринчи жолу тууган издеп келип атат. Ал Алмаз деген жигит эмеспи? Эмне? Ошо кантип Алмаз болсун? Ал башка адам беле анда. Ой, бир солдойгон арык неме болчу ал. Арсардын тууганы болом деди. Бирок ал деле тууган эмес го. Балким Капаровичтин кишисиби, ким билет. Ал сволочь өлсө да жашоо бербейт экен го Арсарга. Соня кайрадан быркылдап ыйлай баштады. А Алмаз өзү келген жокпу? Жок, ал келген жок. Мен аны тааныбайм, бирок ал келген жок. Кызык, сиз Алмазды тааныбасаңыз, эмнеге келген жок деп атасыз? Балким ошол келген жигит Алмаздыр. Ой, жок ай, Алмаз кантип ошондой болсун? Ал деген угушумда далдайган, бойлуу, гычыраган неме. Атиги болсо солдойгон арык неме болчу деп атпаймынбы? Арсардын дагы достору бар беле? Эмне? Арсардын жалгыз досу мен болчумун, билип ал. Ай, болдучу. Андан көрө баш жазганга бирдем алып келбейсиңби?
Соня тумандаган көздөр менен карады Ринатты. Жок, мен алып келип бере албайм. Мен кызматтамын. Андан көрө өзүңүз эле барып алып алыңыз бул акчага. Ринат чөнтөгүнөн 100 сом алып чыгып берди Соняга. О, а сен щедрый жигит окшойсуң. Мунун закускага да жетет. Болуп турганда жакшы туруңуз. Бир нерсе билинип калса, бул телефонго чалып коюңуз. Ринат визитка берди. Ооба, билинсе эле чалам. Билинсе экен эми, жакшылап издегиле чай. Эгерде чалбай койсоңуз, мыйзам алдында жоопко тартыласыз. Ой, кой, чай ушинтип коркута бербечи. Андан көрө айтчы, Арсарды милициялар эмнеге издеп жүрөсүңөр? Аны мен айта албайм. Арсар бир ишке шектүү катары изделип атат. Балким анын эч күнөөсү жок. Бирок биз аны далилдеш үчүн Арсарды табышыбыз керек. Түшүнүп атасызбы? Ошондуктан досуңуздун жиги билинип калса, дароо кабарлаңыз. Ой, макул. Соня тезирээк дүкөнгө барууга шашылып, ордунан турду. Арсар эч нерсе байкабаган бейкапар адам өңдөнүп, кире беришке далысын салып отурду. Соня бакылдап, бир нерселерди сүйлөп, бейтаанышты коштоп чыкты. Далай нерсени айтты го. Эмне деди болду экен? Ай, Соня, эмнеге ичип алдың? Досунун абалын көрүп, Арсардын ичегисинен кан жүгүрдү. Алар бир аз өтүп кеткен соң, акырын көз кыйыгы менен карады. Байкушумдун кебетеси эмнедеги? Бүкүрөйүп да калганбы? Эми кандай кылам? Минтип отурса, бул ичкиликтен таптакыр бузулуп кетет го. Ринат Соня менен коштошуп, машинасына отуруп кетти. Соня дүкөндөн бир бөтөлкө арак алып, койнуна катты да үйүнө жөнөдү. Аны акмалап күтүп отурган Арсар Соня подъездге кирээр менен ордунан туруп, артынан кирди. Соня эшигин ачканда, кайра жапкыча үлгүртпөй, артынан үйгө кирип кетти. Эй, сен кимсиң? Эмне кирип алдың менин үйүмө? Соня бакырып жиберди. Арсар эшикти түртүп жаба салып, Сонянын колундагы ачкычты жулуп алып, бекитип салды. Анан көз айнегин алып, Соня, бакырбачы, бул мен Арсармын, деди. Арсар? Ооба, мени тааныбай атасыңбы? Кантип сени тааныбай калайын? Сен эмне келдиң? Деди Соня ызалуу. Соня, алтыным, кечир мени. Мен ушундай кылууга мажбур болдум. Арсар досун кучактап бетинен өптү. Соня аны акырын итерип, бөлмөгө кирип кетти. Диванга күп этип отуруп калды. Соня, жанагы келген неме ким экен? Арсар артынан кирип, маңдайына отурду. А сага эмне кереги бар анын? Дегеле, сага эмне керек, Арсар? Соня бир аз соолуга түшүптүр. Койнундагы бөтөлкөнү алып чыгып, стол үстүндө турган бокалга койду. Арсар аны колдон кармады. Соня, болду эми, ичпе. Жанагы ким экен дейм. А сен мага приказывать этпе. Мен өзүм билем эмне кылышты. Сен мени таштап кетпедиң беле? Керегиң жок деп. Эми эмне келдиң? Соня Арсардын колун түртүп, аракты жутуп жиберди. Соня, сен эмне? Эч нерсени түшүнбөй элесиңби? Жанагы келген неме жөн келген жок. Биздин өмүрүбүз коркунучта. Туура түшүнчү мени. Мен кантип сени жөн жерден эле таштап кетейин. Сага да, Алмазга да кедерге болбойн дедим. Анда азыр эмне келдиң? Келбей эле койбойт белең ошол бойдон. Соня, мен сага да кандайдыр бир коркунуч жаралып атканын сездим. Мен сени алып кетейин деп келдим. Кайда алып кетесиң мени? Же балдарыңды багышканга киши таппай атасыңбы? Соня, сага башыңа иш түшкөндө гана керек да. Соня кайра кызый баштады. Антип айтпачы, Соня. Сен баарын жакшы эле түшүнүп турасың да. Атайын мени шылдыңдап атасың. Жанагы неме жөн келген жок. Ал Капаровичтин кишиси экени көрүнүп эле турат. Ой, ал деген эч кандай Капаровичтин кишиси эмес экен. Милиция экен. Мына муну таштап кетти.
Арсар келсе чалып кой деген. Баса, чалып коеюнбу? Соня ырсайып күлүп Арсарга визитканы көрсөттү. Соня, эсиңе келчи суранам. Алтыным Соня, сенин ушул абалыңды көрүп туруп, мен кантип таштап кетем сени эми. Бирок сен баарын түшүнүшүң керек. Жатып эс алчы кичине. А мени ушул абалга ким алып келди деп ойлойсуң? Соня, мен күнөөлүүмүн баарына, кечирчи мени. Мен сага кедерги болбойн деп таштап кетип, туура эмес кылыптырмын. Сени ичип алат деп таптакыр ойлогон жокмун. Сен мени баарынан ажыраттың. Эсентайым менен Амантайымдан ажыраттың. Мен ошолорду кенедейинен багышпадым беле. Абаса алар кайда? Алар да сени абдан сагынып атышат. Эки оозунун бири эле Соня апам мынчы, Соня апам антчу дешет. Соня болдучу эми, кечир мени. Арсар ыйлап жиберди. Апей, эмне ыйлап атасың? Болду эми. Ыйлагандан пайда жок. Мен тигиге чалбайм, коркпо. Кете береми. Соня капталына кулап, дароо эле дыркырап уктап кетти. Рас болбоду. Арсар Сонянын уктап калганына сүйүндү. Ал ойгонгуча күтмөй болду. Көйнөгүн чечип, Сонянын халатын кийди да билегин түрүнүп, үй ичин жыйнай баштады. Ринат дароо эле Асейин Муратовичке келди. Арсар жөнүндө билгендерин айтып берди. Демек, Садыр аны тирүү кезинде куугунтуктаптыр де? Ооба, ошонткен дейт. А дегенде дүкөндү анан үйүн тартып алган дейт го. Арсар акыры тажаганда ага күйөөгө тийүүгө макул болуптур. Садыр ошондой адам болчу. Көздөгөнүнө жетмейин жаны тынч эмес. Көрсө ал келин Садырдан коркконунан ага тиймек экен да. Ооба, Капарович аны ошого мажбур кылыптыр. Ошондо ал келиндин эки баласы бар бекен. Ооба, кошуна бала ошентип айтты. Досу да ошентти. Кызык, ал эки баласын алып кайда кетиши мүмкүн? Балким төркүнүнө кетсе керек. А досу чын эле билбейтпи анын кайда экенин? Балким аны жакшылап прессовать этиш керек. Жок, ал досу чынында эле билбейт экен анын кайда экенин. Ал мас абалында аны орусча, кыргызча сөгүп атат. Мени таштап кетти деп ыйлап да жиберди. Ал чынында эле билбейт экен анын кайда кеткенин. Ошондой де. Анда кандай кылыш керек? Асейин Муратович, биз ал келинди балдар аркылуу батилет таап алсак болот го деген ойдомун. Анын балдары мектеп жашындагы балдар экен. Ал кайда кеткен күндө да балдарын мектепке берет. Эгерде мага билим берүү министрлигинен бирөөнү таап берсеңиз, мен аларды батилет табам, деди Ринат ишенимдүү. Мунуң ырас ой экен. Бирок биз Арсардын балдарын издеп атканыбызды билдирбеш үчүн муну тымызын жасаш керек. Акыркы айда Кыргызстандын мектептерине баардыгы болуп канча жаңы окуучу келди. Кайдан келди, аты жөнү менен билип бер деш керек. Түшүнүп атасыңбы? Албетте түшүндүм. Анда эмесе азыр эле билим берүү министрлигине жөнө. Ал жерде Касымов деген бөлүм башчы бар. Ошого кайрыл. Менден келдим де. Мен өзүм да чалып коем ага. Батыраак билип бер деп бар. Жөнө. Асейин Муратович сөз бүттү дегенсип тетири карап калды. Ринат бир саам буйдалып турду да үнсүз чыгып кетти. Соня эсине келгенде үйүн тааныбай калды. Айлананы тегерете карап, тунарган көздөрү шишип, чачтары саксайып, мээси жакшы иштебей бир топко отурду. Бир маалда Арсардын келгенин эстеди. Досум баарын жыйнап кеткен го. Аракты кайда койгон сволочь? Соня өзүнчө кобуранып алды. Ашканада жүргөн Арсар Сонянын үнүн угуп бөлмөгө кирди. Сен дагы эле бул жердесиңби? Соня Арсарды кайдыгер карап койду. Жанагы бөтөлкө гана. Соня, тур, жуун, тамак ич, анан берем аракты. Ой койчу эми, баштадыңбы кайра? Келе, ал кел чаракты.
100 грамм ичип алып кайра жатам. А сен качан кетесиң? Жок, Соня, мындай болбойт. Арсар Сонянын жанына келди да аны колтуктан алып тургузду. Жүрү ваннага. Ой, кое бер дейм мени. Соня каршылык көрсөткүсү келди. Бирок көп күндөн бери ичип аткан неменин ал деле калбай калыптыр. Арсар аны оюна койбой даярдап койгон ваннага салып жуунтту. Сууга түшкөнгө Соня бир аз эсине келе түштү. Ох, жыргап калбадымбы? Канча болду жууна элегим. Ошо да, арактан колуң бошобса качан жуунат элең? Болду эми, аракты унут, мен сени алып кетем, деди Арсар маселени кабыргасынан коюп. Ой, жок ай, мен сени менен барбайм. Мен эмне? Сага оокат белем. Кааласаң таштап кетип, кааласаң алып кеткендей. Келе андан көрө 100 грамм койчу. Алдына койгон ашка табити тартпай, Соня мурдун чүйрүдү. Соня, тамактан бир аз ичсең анан берем аракты. Досунун сырын билген Арсар аны тамак ичүүгө мажбур кылды. Арактан бир аз берип башын жазды. Соня, эми мени жакшылап угуп тур. Сен мен менен кетпесең болбойт. Жанагы келген киши жөн киши эмес. Ал дагы кайра келиши мүмкүн. Алар мени издеп жүрүшөт. Бирок эмнеге издеп жүрүшөт билбейм. Балким Капарович жөнүндө бир нерсе билгилери келеби билбейм. Алар сени да жөн коюшпайт. Ошондуктан азырынча мен менен кетип, биз барган жакта болуп тур. Анан көрө жатарбыз ар жагын. Сен мага таарынба досум. Мен сени жаман көргөнүмдөн таштап кеткен жокмун. Мен Капарович өлсө эле баары бүтүп калаарына ишенген жокмун. Сенин дагы эле мен үчүн азап тарта беришиңди каалаган эмесмин. Балким түшүмө Айжан кирбесе келмек деле эмесмин. А эмне? Айжан сени мага бар дедиби? Соня таңыркай карап калды Арсарды. Ооба, ошондой десем да болот. Айжан сени сурады кайда деп. Ошондуктан келдим билейин деп. Ишенчи мага, Соня. Мен сени баары бир атоло тынчыгыча, бизден алысыраак эле боло турсунчу дегем. Ансыз деле сен мен үчүн канча куурадың. Эй, Арсар, анан сен мага ошентип эле айтпайт белең. Эмнеге сен мени кереги жок оокаттай кылып таштап кеттиң? Кечир мени, досум. Мен туура эмес кылдым. Бирок мен тез кетишим керек болчу. Эмнеге ошентим өзүм да билбейм. Бирок азыр ойлоп атам. Ошенткеним ырас болуптур. Көрдүңбү? Мени алмаз эле эмес тигилери да издеп жүрөт. Деги бир башыңдан балей кетпеген неме экенсиң? Эми ошондо экөөбүз кайда кетебиз? Тигилериң баары бир табат сени. Өзүң айттың эле го. Капаровичтин артында андан алда канча коркунучтуу адамдар турат деп. Андан көрө сага ашка жүк, башка жүк болбой. Мен үйүмдө эле калайын. Сен үйүңө да көз салып турам. Соня эми эсине келип жайбаракат сүйлөдү. Жок, Соня, мен сени ушундай абалда таштап кете албайм. Сен эч болбосо убактылуу барат тур менен. Ал жер сонун жер. Айлананын баары керилген тала, бакшак, жаныбызда суу агат чоң арыкта. Эч болбосо биздин кантип жашап атканыбызды көрүп, бир аз күн эс алып кет. Ай, чоң арыкта суу агат дейсиңби? Балдарды арыкка жакын жолободу, сууга агып кетишпесин. Ох, Соня, алтыным, ошол балдарга менден мурун сен күйөсүң. Алар сени аябай сагынышты. Жүрүчү эми, кетели. Арсар Сонянын колун кармап жалооруду. Мен да аларды сагындым. Сонянын көзүнө жаш кылгырды. Мен аларды кенедейинен багышпадым беле. Соня, сагынсаң кетели. Алар эмне болду? Ай, сен эмне? Аларды жалгыз таштап кеттиңби? Жок, алар Закир атамдын жанында. Бирок биз жеткиче күүгүм кирип кетет. Жүрү кетели, Соня. Закир атаң ким эле? Соня, мен сага мурун айтып бербедим беле. Айжан экөөбүз бир айылда жашаганбыз деп. Ошол жерде талаа кайтарган карыя. Мен талаада иштегенде ал карыя экөөбүз көп нерсени сүйлөшчүбүз. Мен азыр ошол Закир атамдыкындамын. Калган барганда сүйлөшөлчү. Азыр тезирээк кетишибиз керек. Ой, макул анда. Бирок мен сен үчүн барайын деген жерим жок.
балдарга барып келейинчи, бир аз жүрүп кайра келем, деди Соня бир атала соолугуп. Өзү деле арактан тажап, кантип токтоторун билбей жүргөн. Соня, батыраак даярдананда, эртерээк чыгалы. Арсардын шаштысы кетип, турган жеринде туулап жиберди. Бирок сен алдыга чык, мен артыңдан бир аздан кийин чыгып акмалап барам. Балким жанагы неме сени аңдып атат, ким билет. Ой, дейги экөөбүз шпион болуп бүттүк го. Макул анда, мен камданайын. Соня камынууга ордунан турду. Алмаз көпкө ойлонуп отурду. Асейин Муратович эми кандай кадам жасайт? Бул ушуну менен эле тынчып калбайт да. Алкымын ачып алган ажыдар тынчып калмак беле. Алмаздын ою онго, санаасы санга бөлүндү. Бул эми мага басым кылыш үчүн мен жакындарыма асылышы мүмкүн. Ооба, ошондой кылышы толук мүмкүн. Ошондуктан мен токтоосуз тоого барышым керек. Аларды азыртадан коргошум керек. Паша, мен бүгүн тоң калбай тоого барып келишим керек болуп атат, деди Алмаз баш көтөрбөй иштеп аткан Пашаны карап. Тоогобу? Билбейм Алмаз, ушундай учурда барганың туура болобу? Паша ийнин куушуруп койду. Паша, мен тоого барып, биринчиден дем күч алып келбесем болбой калды. Экинчиден Кубан менен Айгүлдү, жээндеримди убактылуу Москвага кетире турсамбы деген оюм бар. Тигилер өз көздөгөн максатына жетиш үчүн баарына барышат. Мен эми баар үчүн коркунуч жараттым. Демек мен алар үчүн жооптумун. Алмаз, мунун туура чын эле. Алар эмнеге жөндөмдүү экенин билбейбиз да. Бирок жалгыз барганың болбойт го. Жок Паша, мен жалгыз эле барышым керек. Сен болсоң бул жерге баш көз бол. Сен бул жерде болсоң мен санаам тынч болот. Мен азыр эле жөнөйм да эртең кеч менен келип калам, деди Алмаз. Болуп туранда, эмнеси болсо да сак бол. Асейин Муратович биздин ар бир кадамыбызды аңдышы да мүмкүн. Аңдысын. Бирок менин оюмча, ал азыр мага эч нерсе кыла албайт. Ал келесоо эмес да өз башын отко тыккандай. А сен болсоң абдан этият бол. Ал сенин да барымтага алышы толук мүмкүн. Өзүң жалгыз калба, жалгыз эч жака барба. Жарайт, тезирээк кайт, бирок артыңдан куйрук жокпу байка. Ооба, куйрук менин тоого чейин ээрчип барышы мүмкүн. Бирок мен андан кантип кутулуштун амалын да ойлоп койдум. Анан куйрук жок болуп калышы деле мүмкүн. Эмнеси болсо да сен менин артыман шаардан чыккыча акмала. Жарайт, анда эрте күндү кеч кылбай жөнөйлү. Паша менен Алмаз кучакташып коштошушту. Паша Алмаздын артынан акмалап шаар четине чейин барды. Алмаз, менче куйрук деле жок окшойт, деди Паша рациядан. Ооба, жок окшойт. Болуп турганда мен кайттым, ак жол. Рахмат Паша. Алмаз машинанын ылдамдыгын болушунча тездетип, зырылдаган тейден айылына бет алды. Тоого жеткени калганда Алмаздын оюна кылт этип четин түштү. Көрө элегим канча болуп кетти. Машинаны токтотуп ылдый чуркады. Четинди жанына келгенде энесин эстеди. Энем ушул жерде эле жүрөт го. Энеке, алтыным, мына мен келдим. Алмаз башын көтөрүп асманды бир карап алды. Анан четинге акырын басып келип, адатынча анын кабыгын аяр сылап, аны тегерете карап, көз моокумун кандырды. Көйкөлгөн асылым, дайыма мени күтүп турасың, А мен болсом жашоо менен алпурушуп, сени унутуп деле баратам. Алмаз көзүнө тегеренген жашты кое берди. Четин түбүнө отуруп, ичиндеги энесине болгон сагынычын бугун чыгарып, өксүп ыйлап алды. Бир маалда бирөө жарым көрүп калбасын дегенсип, тып басылып, шыбырап аккан булакка барып бетин жууду.
Анан булактын суусунан моокуму кангыча ичти. Көк кашка тунук муздак суу ичейлерин аралап, анын ичиндеги бугун жууп жаткандай сезилди. Эх, мөлтүр булагым, күндө сенден суу ичсем гана. Алмаз кайра четинге келип, аны тегерете дагы бир ирет карап коштошту. Дагы күт эми мени. Мен келем сөзсүз. Мен келгиче карыба. Бирок сен карыбайсың. Күнүгө мөлтүр булактын суусун ичсең кантип кармак элең. Кош бол эми асылым. Мен келгиче аман тур, деди да четиндин кабыгын өбүп шарт бурулуп кетти. Жүрөгү жанчылып кеткиси келбей, четин түбүнө чалкасынан түшүп жатып алгысы келсе да, буттары аеосуз машинасын көздөй басып баратты. Калдар аке ылдыйда келе жаткан машинаны көргөндө эле Алмаздын келе жатканын сезди. Адатынча колун серепчилеп, машина келгиче карап турду. Алмаз машинаны токтотору менен машинадан секирип түшүп, Калдар акени көпөлөктөй көтөрө калып, тегеретип жиберди. Ата, сак саламат турасызбы? Алдың але кетейинин барбайган. Биз жакшы эле турабыз. Өзүң жакшы келдиңби? Калдар аке кемшеңдеп көзүнө чолок жаш алды. Ата, коюңуз чеми, эмне ыйлап атасыз? Балам, кантип ыйлабайм? Васяны ээсине бербедикпи? Я, Василий каза болуп калдыбы? Алмаздын маанайы уучтап чачкандай жоголду. Ооба балам, Вася кетти жайына. Калдар аке бир үшкүрүп алып дөңгөчүнө отурду. Ата, аны кайсы жерге койдуңар? Алмаз сыган менен акыркы кезиккендегисин эстеди. Ал өзү айткан жерге койдук. Тиги кырдагы карагайдын түбүндө жатат шорду. Ата, кайрат кылыңыз эми. Экөөң сырдаш болуп жакшы болуп атпады беле? Ал эмне болуп каза болуп калды? Ал шорду билгизбеген менен оорулуу экен да. Дартыма да атабамбы деген экен. Ал үмүтүнө жеткен жок. Ал мага айткан, балким экөөбүз эми кезикпейбиз деген. Мен анчейин маани берген эмесмин. Дени карды сак, эликтей секирген адам кантип батыл өлүп калмак эле деп ойлогом. Көрсө, чынын айткан тура. Ата, мен кырга барып келейинчи анда. Алмаз Калдар акесин өтүнүчтүү карады. Бар балам, барып Василий менен учурашып кел. Анан шашпай сүйлөшөлү. Мен андан көрө казан аса берейин, деди Калдар аке. Алмаз кырга жөнөдү. Дөмпөйүп жаткан топуракты көрүп, ичи сыздап, көзүнө жаш тегеренди.